Assalamu alaikum. Ana жигиттер, ошентип бир жума такси кызматында болдум. Новосибир шаарында машина Hyundai Solaris 2019 газ менен жүрөт. Убакытты чөйбөй шак эле көрсөтөйүн кандай тапкандыгым. Понедельник күнү мына жери кошулбай калыптыр. Өтүп кетти. Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Суббота күнү мен толук иштей албай калдым. 6 же 5 саат иштедим. Ошол күнү толук болуш үчүн, биздин марафонубуз толук болуш үчүн воскресеньедагы 6 саат иштедим. Ошентип 2 саат болду. 2 күн биригип, 1 күндүн убактысы болду. Алдын ала мен бул жака кагазга жазып алгам канча иштегендигим. Грязный айтканда бир жумада 30.913 рубль болуптур. Адан расход 2225 рубль газ болду. Адан тышкары 300 рубльден примерно болуп, так эсептей албай калдым башка күндөрдө. 1,5 миң акча кетти тамак ашка. Таза түшкөн акча 27.188. Мына жигиттер, азыр мен менен чогуу иштеген бир коллегага келдим. Бул менин жакын досум деле болот. Ушуга силер берген комментарийдан 1-2 суроону берейин. Элдияр. Салам алейкум. Салам алейкум, Элдияр. Мына биздин подписчиктерден 1-2 суроо бар экен. Шаар билбей иштесе болобу? Башкача айтканда эми таксиде билбей иштеген шаарды жакшы билбейсиң, эми үйрөнүп атасың. Ошо шаарды билбей эле навигатор менен мынтип иштесе болобу? Сенин өзүңүн практикаң биринчи иштегениң кандай болгон? Эми башында адамдын баардыгы эле шаарды билбейт да. Эми жаңы келип, жаңы таксиде иштейм дегендер навигаторсуз азыр проблема го дейм азыр. Навигатору жок. Баардыгы эле навигатор деле бар. То есть оңой эле го дейм. Шаарды билесиң, билбейсиң. Навигатордун иштеши кандайдыр? Навигатордун иштеши жакшы эле. Жакшы, то есть кычыктан берип бүт көрсөтүп турат. Баардыгын жөнөтөт, баардыгын көрсөтөт. Ошондуктан оңой эле го дейм шаарды сразу эле билип кеткенге. Демек ошондо шаарды билбесең дагы навигатор менен жакшылап бүт шаарда кыдырып иштеп жүрөсүң. Кыдырып, кичине иштеп көрөсүң да. Анан уже билип аласың. Мына дагы экинчи суроо. Көп иштесең бел таалыйбы дейт. Албетте, 12 саат иштейсиң, 12 саатта кечке отурсаң белиң таалыйт да, белиң эмес даже бутуң уктап калат. Жылбай. Ошондуктан кээде доставканы да включить этип коем, двери деп коет. Ошого кичине басып, кичине этаждарга чыгып түшүп, бутуңду кичине жайып дегендей. То есть посылка берсе үйүнө кирип алып, двери дейт да, ошондой. Ошого кичине дагы ар бери басасың, анан бир 2-3 сааттарда токтоп кичине ар бери эшикке чыгып, белди чоюп эметесиң. Андыктан мына үчүнчү суроо. Күнүнө канча иштесе болот дейт. Эми адам эртеңки күнү уверенныйраак иштеш, жашаш керек дегендей, пландаштырып дегендей, стабильность керек. Ошого таксиде иштейм десе да расчет менен иштейт экен да. Ошондуктан ушул суроо келипти. Күнүнө канча иштесе болот деп. Эми ал жерде деген адамдын өзүнөн зависит этет да. Канча иштейсиң. Эми адам жалкоосо, эми жалкоого жараша иштейсиң. Эси адам цель коюп, күнүнө план коюп, ошентип иштесе, анда нормально го дейм, 12 сааттын ичинде нормально эле сумма акчада чогултасың да. Мындай айтканда. Ошондо демек, сен күнүнө канча иштейсиң? Мен план коюп, 6000 план коем да, грязный. Күнүгө 6000 табасың. Күнүгө 6000ге аракет кылам да. 6000 болот, эси жетпей калса ошо 5000дей, 5-6000дей болот да ошондо. Ошо кээде 5500, кээде 6500. Эми ошо план коем да, ошо 6000ге жетсеми депчи. Всё, түшүндүм.
Мына 4-cü сурообуз бар экен. Бул 1-ci суроого аябай окшош экен. İştese үйрөнсө болобу деп. Анан бунун айырмасы канча убакыттын ичинде ушу такси нерсесине үйрөнөсүң. То есть азыр түшүнүп атабыз. İştebей таксиде кызмат кылып иштебеген, шаарды билбеген адам эле келип туруп эле сендей 6000 табышы, кээде табышы да мүмкүн туурабы? Табышы мүмкүн, а бирок көбү табылбай да калышы мүмкүн. Канча убакыттын ичинде таксинин немесине үйрөнөсүң, такси ишине? Эми биринчиден бул адам чыгынан го дейм. Адам кандай эпчил болсо, ошого карап үйрөнүп кетет го дейм адамдар. Эми бирөөсү бир жумада үйрөнүп кетет, бирөөсү 2 жумада. Анан постоянно эле 12 сааттан иштей берсең, адам да ошол нерсеге көнүп калат дагы, анан уже дальше стабильный болуп калат да. Ошондо канча убакыт? Бир жума, 2 ай, Эми бир ай? билбейм, где-то бир айдын ичи го дейм. Как раз ошо бир айдын ичинде навигатор менен да шаарда билип калат, если там биринчи таксиге чыгам деген адамдар болсо. Ошондой го дейм, бир ай плюс минус. Бир айда Кудай кааласа баары үйрөнүп калат. Ооба. Все, чоң рахмат. Андыктан дагы алдыда азыр документ, таксопарк жөнүндө, иш жөнүндө да башкалар суроолорубуз бар. Аны биз Gold таксопаркынын башкы жетекчиси менен сүйлөшөбүз, кичине маек түзөбүз, суроолорубузду түздөн түз ошого беребиз. Андыктан да туугандар, мурунку видеодо да тарткандай, мен иштеген таксопарктын эң башкы жетекчиси менен келишип отуруп, мындай силер берген суроолорго, өзүм бере турган суроолорго силердин астыңарда берем деп сөз берген элем. Андыктан астында Манас Gold таксопарктын эң башкы жетекчиси. Ассаламу алейкум, Манас. Алейкум ассалам. Бүгүн мурунку видеодо балдарга, биздин катталуучу подписчиктерге суроо айткам, комментарийга суроо берсеңер, ошо таксопаркты билген, кантсе дагы эми юридический лицосун бизден көбүрөөк билсең керек деген ой. Ошондон азыр бир суроо бар подписчиктерден. Мына жерде өзүм баракчага жазып алгам, оңойраак болсун деп, унутуп калбайын деп. Андыктан биринчи эле суроо, иштеш үчүн канча стаж керек? Иштеш үчүн 3 жылдык стаж керек. Яндекстин требованиясы. Яндекс, именно Яндекстин требованиясы боюнча 3 жылдык стаж керек. Кыргыз, орус право айырмасы жок, баарына 3 жыл. Жок, баардыгына 3 жылдан. Анан мына жерде аркасына бирөө жазыптыр. Стаж жетпесе кантип иштейм деп, иштесе болобу? Стаж жетпесе болот, бизде иштегенге стажын тууралап беришет, балдар бар. То есть сен таксопаркына улансаң жардам берет. Баардык жактан жардам беришет, стаж. Анан аркабыздан да бир карындаштуу жазган го, аялдар иштесе болобу деп. Болот, конечно. Кыздар бар, аялдар бар. То есть бул жерде баардыгы иштей берет. Жок, айырмасы жок. Иштеп жүрүшөт. Анан кандай документтер керек дейт, ушу бүтүн айтып берсең? Паспорт керек, регистрация, права, 3 жылдык стаж менен болду. Машина обязательно. Машина. То есть болду, башка разрешение Эч нерсе кереги жок. Жакшы. Мына жерде да бирөө суроо бериптир. Москвада бул көп тема го дейм, KISS Art дейт, лицензия дейт. Ушу керекпи жок бизге? Эми Москвада KISS Art, без KISS Art иштей алышпайт таксиде. Лицензиясы ошондой. Бизде пока KISS Art деген тема вообще келек, бирок азыр гаишниктер токтотуп лицензия сурап атышат. Бирок бизде да жок лицензия пока. Любой машина менен иштей берсе болот. Көпчүлүк лицензиясы жок эле кеңири иштейт. Келип эле баягы прописка жаңы келген адамдар особенно. Пропискасы жок болсо деле пропискаларын тууралап беребиз. Ишке чыгып кете берет да. Келер менен эле. Баардык жаңы. Анан мына жерде да бир шогураак бала жазганбы, жасалма права менен иштесе болобу? Жасалма права менен эми бул уголовка болуп кетти ал жа. Коркунучу көп да. Билип калса, баягы көптөр мындай гаишниктер токтоткондо билип калат да. Айырмалагандар бар да арасындачы. Оригинал менен фальшивый деп айырмалагандар бар. Бирок эми ал жагын билбейм, кандай билип калса штрафтар бар, ызы-чузу көбүрөөк. Бирок иштесе болот. Яндекс бирок албайт фальшивый менен. Яндекс билип калат сразу эле. То есть фальшивый право только гаишниктер? Только өзүң айдаганга эле машина.
Анан мына жерде жазыптыр. Өзүмдүн жумушум бар дейт. Анан жумуш эрте бүтөт го дейм чагымда. Ошо күнүнө 2-3 саат иштесем болобу дейт. Конечно, болот. Жумушуна кетип атып, по делам коюп алып кетсе болот. Барганча эле нормально. Эртең менен кечинде билесиң, иш жакшы болот. Жумуштан чыкканда дагы иштесе болот. Таза бир 1000 рубль, 1,5 рубль иштесе болот, спокойно. Демек ушуну ишине кетип атып, ишинен келатып, ишинен тышкары Ошондо эле чыгып, иштеп коет да. 1000-1500, ошондо бир айда канча? Бир 26 айда 30 почти болуп 30 000. бир айлык болуп калат экен Көп да. ошентип иштегендер парковузда көп. Ошентип. Подработка болуп калат экен да. Чисто подрабатывать этишет. Ишине выходной күндөрү чыгып иштешет. Мына жерде дем машинасы жок балдар дагы бар экен, ошо суроо бериптир. Арендага таксиде иштейин дедим эле, бирок арендага машина караштырып жүрдүм эле. Тапса болобу деп. Арендага азыр мындай запрет именно тажик өзбектерге көп болуп атат правосуна. Ким тажик өзбек правода иштеген болсо, ошолорго депорт базып, ушуну отделение алып кетип атат. Азыр ушул убакта тажик өзбектерди ушинтип кысым кылган үчүн машиналар көп, өтө көп таксопарктарда. Любой таксопартта бош машина любой время тапса болот. Бизде да тааныштар бар, өзүбүздүн парк иштеткенден кийин бизге да кайрылат да. Машиналар бар, водитель таап бер дегенчи, жакшы водительдер болсо деп. Анан биз ошолорго жакшы водительдерден жөнөтөбүз. Жерде паркингге жеңилдик бар экен да. Аркасынан ошо выкупка машина алса болобу дейт. Сизде таанышыңар менен кандай шарт түзөтүңөр? Бизде выкупка машина жок азыр. Только аренда. Бар парктар, тааныштар бар, выкупка берген. Жардам кылабыз, билип беребиз жакшы услугаларды. Колдон келишинче жардам кылып таап берүүгө аракет кылабыз. Болду, ошо суроолорду бердим. Андыктан да өзүмөн да 1-2 суроо берейин дедим эле. Айт. Мисалы үчүн орустарда сөз бар экен, подключашка деп коет экен. Подключашка кыргызчага отурганда жөн эле улап коет экен. Сенин ортоңон ошо 3% алып, болду иштеке кылып, эмне кылбайт экен, жардам деле бербейт экен, то есть. Ал эми азыр сенин таксопаркың канча процент дедиң? Бизде 2%. 2%. И дагы кандай ошо сенин аркаңа подключение болгон адамдарга кандай жардам берет? Сен айтышың боюнча биз көп жардам беребиз деп айттың да. Ооба, бардык жагынан тааныштар Кудай буйрса көп эле, бардык жактан. Не вопростор болсо, ремонт жагынан болсо, ремонт жагынан бардык скидкалар бар. Мойкасынан бери, тамак ашынан бери скидкаларыбыз бар. Тааныштарыбыз да көп. Машинасын ремонт кылам десе, анан документ жагынан болсо да досторум бар, документ жасаган, күнү түнү барып документтерин тууралап берет. Бардык жагынан. Анан подключашка боюнча, ал подключашка жөн эле адамдар иштейт, подключашка. Алар адам таап подключать этип коет. Болду, иши жок ал водитель. Бизде 24 саат бою жардам берип, отвечать эткенге колубуздан келишинче диспетчер бар бизде. Күнүгө 20 ошо баягы эртең менен саат 8-тен ошо түнкү саат 12-ге чейин связда жооп берет. Постоянно вовремя алмаштырып берет, алмаштыра турган нерсени. Көп эле парктар байкайм да, ушундай жагынан аксашат да, вовремя жардам кыла алышпайт. Вовремя водительдин проблемасын решать этишпейт да. Бизде ошо именно диспетчерге айлык төлөп, диспетчер постоянно ошо иши ошолдо да. Анан дагы ошо өзүмө суроо, ошо көбү коркушат экен. То есть таксометрде байкаш боюнча балансың бар экен, ошо балансың дайыма ар заказ кылсаң көтөрүп түшүп турат экен. Анан ушул жерден көп угам да, анча мынча таксопарктар ошо 500 сомдон алып коет, сен билбей жүрө бересиң деп. Сенде андай жокпу дегендей, кандай кепилдик бере аласың? Бизде азыр убакыт деле жок, ар бир водительдин балансын караганга. Эгер вопростор болуп, сомнение боло турган болсо текшерип беребиз. Бирок ар бир водитель задержка болбогон, праздник жаңы жылда гана болгон, бир жолу задержка. Праздник күндөрү акча түшпөй калат. А так задержка болуп, мындай проблема болбогон. Бул жактан эч коркпой эле койсо болот.
Бар ошондой парктар, көп акчасын топтоп алдыра албай жүрүшөт до сих пор. Эми ал ар кандай ситуация менен ошондой акыбалга келип калат парктар. Бизде Кудай сактасын, бизде паркыбызда, акчабызда Кудайга шүгүр баардыгы вовремя иштеп келет, кечинде снимать этишет да бизде көбүнчө. Күнүнкүсүн күнүгө снимать этишет. Паркта акча запасыбыз жакшы эле. Таксопаркта канча адам бар ошо? Канча адам иштеп Эми биз деле көп эле болуп калды таксопарк ачып иштетип атканыбызга. Кудай буйрса 1000ге жакын бар. Ошончо адам доверять этип иштеп аткандан кийин, значит баардыгы жакшы эле да. Мен ошо тааныш билиш чөйрөм бар эле сен менен иштеп калды акыры сен ачкандан баштап эле. Ошо шүгүр баардыгына. Мас азыр ушу сени көрүп турган ошо азыр көрөрмандарга бир-эки сөз сүйлөп кой. Кандай дейтин пожелание ошо именно такси боюнча иштинде. Такси боюнча баардыгынын эле суроосу ошол болсо керек, канча иштейбиз деген. Сен деле тартып атасың, молодец, көрсөтүп атасың. Ошол иштеген адамдын өзүнөн баардык нерсе ошол адамдан болот. Иштейм деген адам баардык жерден иштеп кетет, любой жерден. Ошон үчүн келиңиздер, колдон келишинче жардамды кылабыз. Баардык жактан жардам кылганга кудуретибиз жетет. Руслан бар, Руслан Новосибирск тартып атат. Биз таксопарк колдон келишинче жардам кылабыз, келиңиздер. Болду эми. Мейли манас. Бажа, Görüşürüz. ишиңе ийгилик. Görüşürüz.